14-февралга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсызбы? Жогорку кеңештин 14-февралдагы жыйынында депутат Чыңгыз Ажыбаев Надира Нарматова башында турган депутаттык топ сунуштаган чет элдик тыңчы жөнүндөгү мыйзам долбоорун комитеттин деңгээлине кайтарууну сунуштады. Ал эми азыркы убакта аны дагы бир жолу дыккат карап чыкканга укугубуз бар. Мыйзам долбоорунун демилгечилери да коомчулуктун үнүн угуп, биргеликте карап чыксак деп ойлойм, деди төрага орун басары Нурланбек Азыгалиев. Ал мыйзам долбоорунан кылмыш жоопкерчилигин алып салуу боюнча жеке өзү сунуш берерин билдирди. Долбоордо кылмыш жаза кодексине жарандардын инсандыгына жана укуктарына кол салуучу коммерциялык эмес уюмду түзүү беренесин киргизүү демилгеленүүдө. Мындай уюм түзгөндөр айыпка жыгылып же 5 жылга чейин эркиндигинен ажыратылат. Жогорку кеңеш министрлер кабинетинин Керемет банкты Улуттук банктан 7,1 миллиард сомго сатып алуу боюнча мыйзам долбоорун 2 жана 3 окууда жактырды. Талкуу учурунда айрым эл өкүлдөрү мындай сатып алуунун зарылдыгы боюнча күмөнүн айтышты. Минкап 7 миллиард сомго өзүнө 5 банкты сатып алып жатат. Бул туура эмес. Бизде социалдык көйгөйлөр көп. Медициналык берим берүү сапатсыз болуп турганда бул туура эмес. Болгону 20-70 миллион сом бөлүш керек болуп турган бардык башка курч маселелер боюнча Каржы министрлиги акча жок деп корутунду берип жатат. А бирок бул 5 банкты сатып алганга акча табышыптыр, деди депутат Бекешев. Ал эми Чыңгыз Айдарбеков банкты жеке жактарга сатуу натыйжалуу болорун белгилеп, акчанын булагына кызыкты. Буга Каржы министринин орун басары Үмүтжан Аманбаева банкты сатып алууга каржы ички булактардан табылганын айтып жооп берди. Буга Каржы министрлигинин орун басары Үмүтжан Аманбаева банкты сатып алууга каражат ички булактардан табылаарын айтып жооп берди. Монополияны жөнгө салуу кызматы жана жергиликтүү кеңештин чечими менен Баткен шаарында таза суунун тарифи 20% кымбаттады. Шаарды таза суу менен камсыздоо мекемесинин жетекчиси Зилалдин Олжоевдун айтымында буга чейин керектөөчүлөр 1 метр куб суу үчүн 17 сом 84 тыйын төлөп келишсе, 1 февралдан тарта 20 сом 8 тыйынга жогорулады. Суу тарифинин өсүшүнүн бирден бир себеби сууну сарамжал колдонуу зарылдыгы. Мындан тышкары биздин кызматкерлердин айлык акысы 50% көтөрүлдү. Эми көчөлөрдөгү куурлардан сууну ташып ичкендер киши башына ай сайын 21 сом 50 тыйын төлөсө, үйүнүн короосунда таза суу түтүүгө бар кожолуктар 361 сом 44 тыйын төлөшөт, деди Олжоев. Баткен шаарында ичүүчү суу көйгөйү көп жылдан бери чечилбей келет. 2016 жылы Европа реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы тарабынан шаарды үзгүлтүктүсүз суу менен камсыз кылуу үчүн 5 миллион 200 евро каражат бөлүнгөн. 1,5 миллион доллары насыя катары берилип, ага 2200 кожолукту таза суу менен камсыздоо каралып. 2 жыл мурун короолорго суу куурлары киргизилген, бирок ал кожолуктардын жарымында суу 3-4 ай тынымсыз чыгып, кийин токтоп калган. Облустук бийлик 222 айылдан 106сы таза суу менен камсыз болгонун билдирген. Буга чейин Баткен облусунун аймагын таза суу менен камсыздоо үчүн жалпы суммасы 4 миллион 491 миң 378 сомду түзгөн керектүү жабдыктар сатылып алынган. Жогорку кеңештин Ата журт Кыргызстан фракциясынын депутаты Абдуахап Боронбаев мандатын тапшыруу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына арыз берди. Бирок Боронбаевдин эмне себептен мандатын тапшырып жатканы азырынча белгисиз. Боршойком анын арызын карай элек. Боронбаев парламентке депутат болуп 2022 жылдын апрелинде Бакыт Төрөбаевдин ордуна келген. Төрөбаев анда министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары болуп дайындалган. Боронбаев Түштүк Батыш бажысынын мурдагы башчысы жана мекемедеги коррупция ишинин фигуранты. Бул иште бажы төрагасынын мурдагы орун басарлары Райымбек Матраимов жана Нурлан Ражабалиев дагы айыпталуучу болгон. Ражабалиев менен Боронбаев 2021 жылы коррупция боюнча күнөөлүү деп табылып, мамлекетке келтирилген зыяндын ордуна 12 миллион сом жана 8 миллион сом төгүп берди. Алар 260 миң сом айыпка да жыгылган. Кийин БШКдан Боронбаевдин соттуулугу жоюлганын билдиришкен. УКМК Ош базарындагы эт базарынын негиздөөчүсү менен анын директорун кармады. Алар УКМКнын тергөө абак жайына киргизилди. Атайын кызмат билдиргендей, базарда өзгөчө эр өлчөмдө салыктарды төлөөдөн качуу фактылары аныкталган. Акив фирма жоопкерчилиги чектелген коому кош бухгалтердик эсепти жүргүзүп, соода жайларын жана орундарын ижарага берүү үчүн чогултулган каражат тийиштүү түрдө документтештирилбей, финансылык документтерде эсепке алынбастан төлөм жүргүзүлгөн. Ошол эле учурда базар жетекчилери күн сайын ижарачылардан 100 миң сомго жакын акча чогултуп, бирок жеке баюу жана салык төлөөдөн качуу максатында каржылык отчеттордо алынган пайданын көлөмүн 90%га чейин кем баалашкан, дейт Мам комитеттен. Мындан тышкары шектүүлөр алдамчылык аракеттери менен жабырлануучунун өзгөчө эр өлчөмдөгү мүлкүн тартып алганы аныкталганын билдирди. Иш боюнча тергөө уланып жатат. 13 февралда Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы клубко журналист эл билсин долбоорунун автору Али Эргешев кармалганын тастыктады. Маалыматка ылайык, ал 2023 жылдын майында катталган бейбаштык окуясы боюнча козголгон кылмыш иштин алкагында колго түшкөн. Ал эми Жалал Абад шаардык сотунун токтомуна ылайык камакка алынган. Министрликтен Эргешевке карата бейбаштык беренеси менен кылмыш иши козголуп, буга чейин издөөдө жүргөнүн белгилешти. Аны милиция кызматкерлери эл аралык Манас аэропортундагы адамды жүзүнөн тааныган видео байкоонун жардамы менен кармаганын кошумчалашты. Буга чейин Али Эргешев Instagram
барагына сүрөт видео жарыялап, аны күч кызматкерлери кармаганын айткан. Ал бул жагдай журналисттик ишмердүүлүгүнө байланыштуу экенин жана мыйзам бузбаганын белгилеген. Күч органдары издөөдө экенсиңер дешти. Таң калыштуу, буга чейин эч ким андай кабар берген эмес. Кармоо жөнүндө айтышты. Баш коргоо чарасы камак калуу дешти. Бул журналисттик ишмердүүлүгүбүз менен түздөн-түз байланыштуу. Эч кандай мыйзам бузган эмеспиз. Мыйзамга туура келбеген иштерди гана көргөзүп бергенбиз деген ал. Али Эргешов YouTube'дагы Эл билсин долбоорунун автору. Ал өлкөдөгү тамактануучу жайлардын санитардык абалы, мамлекеттик мекемелердин элге көрсөткөн кызматынын сапаты тууралуу видеолорду жарыялап келет. Аталган каналдын 127 миңден ашык катталуучусу бар. Ош шаарынын аймагындагы наркотикалык заттарды сатып жүргөн кылмыштуу топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт коюлду. Алардан жалпы 6 килограмм 44 грамм баңгизат алынды. Маалыматка ылайык, өткөн жылдын декабрь айынан бери Ош шаарынын аймагынын наркологиялык гашиш затын пайдаланган бир нече тургун кармалган. Алар көрсөтмө берип, гашиш затын шаардагы аты жөнү толук белгисиз тургундардан аларын айтышкан. Бул факты боюнча баңгизат каражаттарын, психотроптук заттарды жана алардын аналогдорун сатып өткөрүү максатында мыйзамсыз даярдоо беренесинин негизинде кылмыш иши козголду. Тергөө учурунда 28 жаштагы шектүүнүн аты жөнү аныкталып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Ошондой эле аны менен бирге наркотикалык заттарды сатууга шектелип, 2 тургун кармалды. Алардын жанынан сатууга даярдалган аз салмактагы түрдүү наркотикалык заттар алынды. Мындан сырткары 5 февралда милицияга Ош шаарында наркотикалык зат таратып жүргөн тургун тууралуу маалымат түшкөн. Кылмышка шектүү Ноокат районунун 29 жаштагы тургун экени аныкталып, анын убактылуу жашаган үйүнүн тинтүү учурунда 5 килограмм 906 грамм гашиш баңгизаты табылды. Учурда кылмышка тиешеси барларды аныктоо максатында териштирүү иштери уланып жатат.